Көр тирликти бүтүрүп алалы, анан бактылуу жашайбыз. Бул сөздү жолдошумдан көп окчумун. Студент кезден Кубан экөөбүздүн сүйүүбүз аңыз болуп жүрүп баш кошкон элек. Анын аракетчилдиги, амбициясы жагар эле. Мындай жигитти ким жактырбасын? Бирок экөөбүз үйлөнгөндө көпчүлүк эле жаштардай жашоону жаңыдан нөлдөн баштадык. Бул жактагы жумушу көңүлүнө туура келбей, акчасы да аз болуп, Орусияга иштегени кетти. Мен кайнем, кайынсиңдим менен Бишкекте калдым. Оюм да бар. Күндөр өтүп жатты. Алгач анча билинбеген менен бара-бара жалгыздыктан кыйналып жүрдүм. Ай күнүмө жетип, уулдуу да болдук. Кубандын иши жакшы жүрүшүп, жаңы конуштардын биринен жер тилкесин алып, кайнемдердин көмөгү менен Кубан каалагандай үй салып алдык. Көз ачып жумганча арадан 5 жыл өтүп кетти. Аял менен күйөөсү алыс болсо чоочун адамдардай болуп калышат экен. Келип кеткенде деле Кубандын мурункудай мамилесин байкай албай кыжаалат болом. Жашообуз орточо болуп калды, кетпей эле кой десем такыр укпады. Келгенде деле мурункудай ачылып сүйлөшпөй, кээде көңүлүмдү оорутуп коюп жүрдү. Кубан, эмне? Дейт курс эте. Турмушубуз жетиштүү, мен деле иштеп жатам. Сен эми кетпей эле койчу. Амирдин, менин жанымда болгонуң эле жакшы. Жашообузду бул жактан деле оңдоп алабыз. Жок, дагы бир аз иштеп келейин. Балаң атасы туруп башкаларды аталачу болду. Чыдагыла. Ушул сөз көңүлүмө октой тийди. Ачууга алдырып, кыйкырып кирдим. Аялыңды тирүүлөй жесир, балаңды жетим кылып, тапкан оокатыңдын кимге кереги бар? Жетишет. Энеңди. Ушинтип жашыма муунуп, ыйлап жаткан мени Кубан жатыркай тиктеп алды да, терс бурулуп, жаздык менен башын чүңкүп жатып алды. Аял үчүн мындан өткөн кордук жок экен. Аялы болуп туруп, күйөөңө тилиң өтпөгөнү, жаркылдап жанында жүрө албаганың. Жолдошумдун көз көрүнө алыстап баратканын жүрөгүм сезсе да, колумдан келе турган чарам жок. Дартымды эч кимге айта албайм. Эненин жүрөгү сезгич эмеспи? Апам гана байкап, аял төөдөйдү төшүнө, аттайды, алдына басып анан аял болот. Келет, бышактай жөн жүр, деп кайрат айтмыш болот. 10 жыл менин күлгүн жаштыгым күтүү менен өттү. Кубан Орусиядан биротоло келип, уулум экөөбүз эми жаңы турмуш баштайбыз деп ойлоп жүрдүк. Ал бутуна туруп, каалагандай там салып, каалаган машинасы минип, өзүнө ыраазы эле. Бактыбызга бакыт кошулуп, менин боюмда бар экени билинди. Кезектеги текшерүүдөн өтүп жатып, каргашалуу кабарды уктум. Колума дарыгерлер СПИД жуктуруп алганым тууралуу кагазды карматышты.
Колумдагы кагазды тиктеп туруп, башымды чайкай бердим. Алдымда отурган врач жаш толгон карактеримден көзүн ала качты. Жок эже, мындай болушу мүмкүн эмес. Кааласаң дагы кайталап текшерели. Ооба. Кайра текшериңиз. Бул мүмкүн эмес. Көзгү жалбырактай калтырап турдум. Оюма эч нерсе келбеди. Экинчи текшерүүнү жүрөгүм дүкүлдөй күтүп жаттым. Бирок кайра ошол жыйынтык чыкты. Врач менин аялуу тиктеп турду да акырган үн катты. Сиңдим, жаш экенсиң. Эгер иммунитетиң жакшы болсо, өзүңдү жакшы карасаң, жок, мен өлөм, жашабайм, дедим көзүм жашка толуп, шырап. Күйөөң барбы? Бар. Ал да текшерилиш керек. Башымды жай көтөрүп, врачты тиктедим. Ошондо гана бул сөздүн маанисине мээм жетти. Кубан. Бул ооруну Кубан жуктурганын ошондо билдим. Ичимден бир нерсе үзүлүп кеткендей болду. Үйгө барып, кагазды бетине ыргыттым. Мына, кара эмне кылдың? Ал көз жүгүртүп алды да өңү бозоруп кетти. Жанталаша башын чайкап жиберди. Жаныңды жебе. Удай турат асманда. 10 жыл бою сени гана күтүп жашагам. Өмүрүмдө сенден башка эркек аттууга көзүмдү көтөрүп караган эмесмин. Түнү менен телефонуң менен алышып, сүйлөшүп чыкканды билбейт дейсиңби? Тиги жактагы аялдарыңды билбейт дейсиңби? Эгерде көз жумсам, алсыздыгымдан эмес, уулум үчүн, куттуу очогум үчүн көз жумдум. Акыры кыларың ушул беле. Кубанактын айын деп, оозун ачып барып, кайра башын мыкчып отуруп калды. Кыйкырып, өкүрүп, ыйлап да жаттым, сүйлөп да жаттым. Үйдөгү баалуу буюмдардын баарын талкалап кирдим. Ушулар мага керек беле? Эл катары эле жашоо керек эмес беле мага? Эми булардын эмне пайда? Жек көрөм сени. Ал мени токтоткон жок. Өмүрүмдө ушунчалык көз жаш төкпөсөм керек. Эртеси Кубан да текшерилип, ага да ошол диагноз коюлду. Мен боюмдан алдырдым. Мындан ары экөөбүздүн жашообуз болмок эмес. Жакында расмий түрдө ажыраштык. Дарыгерлердин айтымында, эгерде жакшылап өзүңдү жакшы карасаң, бир топ жыл жашайт экенсиң. Бирок баары бир өмүрүң кылдын учунда тургандай, бир бутуң бул дүйнөдө, бир бутуң тиги дүйнөдө. Мен өмүргө байлаган бир гана болом. Бирөөгө акыл үйрөтүш жеңил. Мен эч кимге ушул жорук сабак болсун деп айтпайм. Мындай тагдырды, мындай кайгыны душманыма да каалабайм.